Индонезиялык 65 жаштагы устаза Курандын Бакара сүрөсүнүн 5-аятын окуп жатып, ошол жерден жан берет. 5-аятында бул сөздөр жазылган: "Мен Курандын кыргызча жазуусун сүрөткө тартып, видео кылып жүктөп койдум. Ал жерде өзүңүздөр окуп түшүнсөңүздөр болот." Устаза Куран катым кылып, мечитте отурган жеринен жан берет. Бул эң жакшы өлүм, эң жакшы өлүм. Мынакей 5-аят: "Алар өздөрүнүн эгесинин туура жолунда, дал ошолор ийгиликке жетүүчүлөр." Курандын мына ушул Бакара сүрөсүндөгү 5-аятын окуган боюнча жан берип жатат. Аллах Таалам баардыгыбызга ушундай жеңил өлүмдү, жеңил жан берүүнү насип кылган болсун. Чындыгында өтө кыйналып жан бергендер бар. Аллах Таалам андайдан сактасын. Андыктан келиңиздер, 5 убак намазды жөн эле физиорядка жасагандай эле окуп койбой, амал кылып жашайлы. Бирөөгө эч качан жамандык кылбайлы. Көрө албастык деген нерсени жок кылайлычы, ичи тарлыкты жок кылайлычы. Ушул эки нерсе гана бизди чоң күнөөгө түртөт. Келиңиздер, ар бир намазыбызга, окулган ар бир Кураныбызга амал кылайлы. Амал кылып жашаган бул такыр башка. Мисалы, тойиба келимесин айтып койгон жөн эле бул башка. Ал эми ага амал кылган бул башка. Андыктан келиңиздер, көзүбүздү чоң ачып, акчага кандай, байлыкка кандай умтулсак, Аллахтын ушул динине ошондон дагы 1000 эсе, миллион эсе умтулайлы. Канчалык умтулган сайын бизге Аллах Таалам жаңы эшиктерди ачып берип, көзүбүздөн кандайдыр бир перделер ачылып турат. Андыктан илим алайлы, үй талимдерге барайлы, сөзсүз түрдө үй талимдерге, устазалардын сабактарына катышайлы. Кошелегумдан акчам түшүп калбадыбы деп карап тургандай, ыйманыбызды дагы күндө карап турайлы. Күндө ыйманыбызды толуктап турайлы. Өзүбүз ошого көз салып, өзүбүз толуктабасак, ыйманыбыз тез эле суздашып кетет. Чөйрөнү өзгөртөйлү. Чөйрө жалаң диндеги, намаз окуган, ага амал кылган, эң жакшы таалимдерди өткөн устазалар менен бирге болсун чөйрөбүз. Сиз кайсы чөйрөдөнсүз, мына ошого дагы карайт. Билинбестен ал чөйрөгө кирип кетесиз. Келиңиздер, бул өлдү деген нерсе жок болду дегенди түшүндүрбөйт. Бул устаза акыретке, чыныгы жашоого, түбөлүктүү жашоого кетти. Жана биз дагы ошол жака баары бир күн барабыз. Унутпайлык эч качан.